Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 2-июнь таңкырыйкын көрсөтүүсү бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Амансыздарбы? Ар бир көрүүчүбүз менен мына ушундай дүйшөмбү күндү иштин башталышында сиздер менен учурашып амандашып жаткандыгыбызга албетте биз чексиз кубанычтабыз. Урматтуу телекөрүүчү, мына ушундай иш жуманын башталышы менен куттуктайм ар бириңизди. Анан дагы бүгүнкү башталган жумабыз мына ушул жаңы жума ар бирибизге ийгилик гана алып келсин деген тилегибиз бар. Дегенде биз бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүлөр жөнүндө айтып кетпесем болбос. Негизи биз дайыма ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоого аракет жасап, ошол эле учурда телекөрүүчүлөрдү ата мекендик продукцияларды колдонууга чакырып келебиз. Бүгүн мына ушундай бир өзгөчө продукция жөнүндө сиздерге айтып берүүнү туура көрүп турам. Доктор Клин деген ата мекендик өндүрүшчү компания бардык продукцияларды жапон техникасы менен чыгарат. Анан дагы ден соолукка зыяны жок. Менин колумда турган атайын унитаздарды даараткананы тазалоо үчүн чыгарылган каражат. Катуу жыты жок. Соода жыттанбайт дегеним. Эң башкысы унитазды тазалоодо андагы дактарды, тактарды кетирүү үчүн колдонулат. Анан дагы бактерияларды, микробторду өлтүрөт. Бардык телекөрүүчүлөрдү мына ушундай доктор Клиндин даараткананы тазалоочу мына ушундай каражаттарын колдонууга чакырабыз дагы. Биз болсо көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө талант, ошол эле учурда мектептеги, орто мектептеги окуучулардын музыкалык билим деңгээлин жогорулатып, аларды ырдоого, музыкага болгон шыгын ойготууга өзүнүн салымын кошуп келе жаткан мугалим, ошондой эле музыкант, атайын жогорку билими бар музыка боюнча. Бүгүн бизде конокто Адилет Жолдошбек уулу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиптирсиз. Кош келип калдык. Рахмат дегенде атайын вактыңызды бөлүп биздин телеканалга келгендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Телекөрүүчүлөр менен учурашып амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Жалпы регион телеканалынын көрүүчүлөрү бүгүнкү иш күнүңүздөрдү ийгиликтүү өтсүн демекчимин. Жана ошондой эле регион телеканалы менен биргеликте болгула демекчимин. Сонун. Анан эми алгачкы суроом эле ар бир иште же болбосо ар бир кесипти тандаганда бизге көптүр учурда кимдир бирөө себепчи болот, жол көрсөтөт. Кантип музыка жаатта билим алып калдыңыз, кантип музыкант болуп калдыңыз? Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство университетинде тапшырууңузга ким себепчи болду? Мен негизи ушу үйдө атам тай жактан эң улуу тайкем өзү музыка мугалими, атам да ошо музыка мугалими. Ошо айылыбыздагы райондо музыкалык мектепте иштейт экөө тең. Бирөө комуздан, бирөө аккордеондон сабак берип. Ошолор да түрткү болду го дейм. Андан сырткары өзүмдө да жеке кызыгуум болду. Мектепти бүтүп келген соң ошо 1-2 жылдай бул жакта иштеп жүрүп атам. Кийин болбой эле ошо искусство университетине тапшырып, ошол жакты аяктап, ошентип музыка мугалими болуп иштеп калдык. Демек сиз окуучулук күндө эле аккордеонду черткенди билгенсиз? Жок, бул жактан келип үйрөндүк аккордеонду. Бирок аябай кызыгып ошо жүрчүбүз да. Бирок үйрөнгөн эмесмин окуучулук күндө. Ошо эмнеге үйрөнгөн эмесмин, ошо азыр өзүм деле билбейм да эмнеге үйрөнгөн эмесмин. Бияка келип бул жактан окуп үйрөнгөм да. Болбосо айылда тайкем, атам өзү аккордеон, комуз, ошо музыкалык аспаптарды ойногон, музыкант чыгармачыл адамдар болгон, бирок үйрөнбөптүрмүн. Ошо балалык кылып эле ойноп жүрө берсек керек. Оюн карагучур болуп, маани бербеген чыгарсыз. Анан баягы акылыңыз топтолуп, тетик болуп баштаганда, балким ушул аккордеонго болгон кызыгууңуз ойгонгон окшойт. Кайсыл айылдан болосуз? Биз эми Кочкор районунан болобуз. Нарын Ормонхан деген айылдан. Ошол жакта Сагынбай Орозбай булатында мектепти окуп бүтүрүп, анан бул жакка келип Бейшеналиева атындагы искусство университетине окудук. Ошондон бери карай ошо музыка мугалимдиги кесибин аркылап келе жатабыз. Андан сырткары элибиздин жакшылыктарында, тойлорунда, кызматында жүрөбүз. Ошол. Мугалим болуу кандай? Мугалим болуу бир жагынан кызыктуу, өтө жакшы. Бир жагынан оорчулук жагы да бар. Ар бир окуучунун мүнөзүн, кыялын таап дегендей тилин табыш керек. Ар бир адамдын ар кандай мүнөзү бар, ошолорду коллективдеги деле жумушчулар арасында деле тил табышып, мындай мугалимдик кесип, мындай өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Оорчулукта жагы бар, бир жагынан кызыктуу,
ушундай кесип, мугалимдик кесип. Биз окуп жүргөн учурда Зайырбек деген агай бизге музыкадан сабак берчү эле, анан сиз сыяктуу болуп аккордеон менен сабак өтөр эле да. Буга чейинки мугалимдер деле сабак өткөн, бирок аккордеону жок сабак өткөн үчүн биз Зайырбек деген агай келгенде ушунчалык музыкага болгон сүйүүбүз ойгонгон да. Себеби баягы музыканын коштоосунда ырдоо бул өзүнчө керемет экендигин туйган окшойбуз. Анан музыка сабагы дегенде эле жан талашып ырларды жаттап келчүбүз да. Мен ырдайм деп эле доскага чыгып ырдаганды ушунчалык сүйөр элек. Сиздин окуучуларыңыз дагы балким аккордеон менен ырдаганды жакшы көрүп, мен ырдайм деп талашат чыгар. Азыр аккордеон ошо биз иштеп жаткан мектепте анча шарттары келбейт, бирок ошо алып барып атайын жумасына жок дегенде бир жолу өткөнгө аракет кылып турам. Кызыгышат ошо сиз айткандай, аябай аккордеонду алып барган күндөрү сабак өтө кызыктуу өтөт. Өзүм да билбей калам, 45 мүнөт кантип өтүп кеткенин. Улам бири чыгып, агай мен бул ырды ырдайынчы деп ошентип. Мен ыр жаттатпай эле аларды ырдатып отуп эле өтүп кетет кээде сабактар. Мен бул ырды ырдайт элем, мен муну ырдап көрөйүнчү агай деп ошентип эле анан кел сен кел деп кезек менен чыгарып ырдатып отуп эле өтүп кетет. Сиздин сабагыңызга алдын ала бир ырларды жаттап даярданып келишет экен да, ушул ырды ырдап көрөйүн деп. Кийинки мындай кээде айтып калышат да. Агай аккордеоңузду качан алып келесиз, качан ырдайбыз деп калышат. Мен күнүнө эле көтөрүп келип жүрө албай калам да кээдечи. Анан мектепте жок болгондуктан анан ошо жумасына бир же 2 жумада бир алып барганда кадимкидей сагынып ошо аккордеон менен ырдайлычы деп калган учурлар болот. Өздөрү суранып калышат экен. Азыр эми окуучуларыңыз суранган сыяктуу эле мен дагы суранайын, кайсы бир музыкалык чыгарманы аткарып бербейсизби? Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Жалпы теле көрүүчүлөр үчүн Жолдошбек Мамажанов деген Залкар обончу аткаруучу агайыбыздын жазым келчи деген чыгармасын аткарып берейин. Kaydan yürek sağa kavurdum, kareginde var mı canım? Can ergitip yumuşak gülgönüm, yarını akkan kanım ben. Can ergitip yumuşak gülgönüm, yarını akkan kanım ben. Olsun bu kuşlar bağında anda gelip komşu şahıma bu çağından orun vereyim büktüm ele gülüm sağıma bu çağından orun vereyim büktüm ele gülüm sağıma. Kıvırasın ligimin çalır, kirpigimden sır dolur tanır. Yaz günü olsun civarında çal, canırasın canım kıl çalır. Yaz günü olsun civarında çal, canırasın canım kıl çalır. Yaz günü olsun civarında çal, canırasın canım kıl çalır. Canırasın canım kıl çalır.
Жазаматсыз, сонун жадырасын, жаным тынчалып деп сонун бир сөздөр менен кошо камтылган мына ушундай музыкалык чыгарма биздин коноктон сиздерге ыр белек болду. Эгерде сурооңуз же дагы ырды суранууну кааласаңыз, анда экран астындагы номерлерге билдирүүңүздү калтырсаңыз болот. Анан негизи аккордеон үйрөнүүдө канча убакыт кетти сизге? Канча убакытта үйрөндүңүз? Балким үйрөнө албай бир учурларда таштап салгыңыз келдиби, же тескерисинче бат эле үйрөнүп алдыңызбы, же колдоруңуз тытылып кеткенче үйрөндүңүзбү? Бул мындай болот экен. Аккордеондо бир мисалы мен айтып коюшум мүмкүн. Мен мисалы 1,5 жылдай убакыт коротуп барып үйрөндүм да, аябай мен үчүн оор болду да, мисалга үйрөнүш. Анан ошо сурап калат да көп элечи. Канчаны үйрөнөткөнсүң, канчада үйрөнөткөнсүң депчи. Анан бул ошо ар бир адам өзүнө байланыштуу экен деп койдум да мен. Себеби ар бир мисалы өзүнүн аракетине жараша. Кээ бирөө аябай кызыгып катуу аракет кылат, кээ бирөө тажап кетиши мүмкүн, кээ бирөө толук аракет кылбай коет, кээ бир адамдар. Ошого да байланыштуу болот экен булчу. Анан ошо мен 1,5 жылдай убакыт коротуп барып анан үйрөндүм. Ортодон сиз айткандай тазаган күндөр болду. Аябай башында эң башында үйрөнгөндө бул жагын тарта бергенге, көп көнбөгөнгө бул сол ийин талый берет. Эмне экен ошо анан көнүп кеткенден кийин билинбейт. Башта буягын карап алып, анан кайра маңдайга күскүнү коюп алып, күскүдөн ушинтип үйрөнчү элек. Баскычтарын басайын десеңиз көзүңүз көрбөйт, ал көрүнбөйт. Бул жагы көрүнбөйт да, бул жагы минтип карап алабыз. Бул жагы көрүнбөйт, минтип ойногондо да бул жака кете берет. Анан күскүнү коюп алып, күскүнү маңдайында ушинтип отуруп үйрөндүк. 3-4 нерсе аккордун нотадан көрсөтүп койчу эле агай. Мажор, минор кылып бөлүштүрүп, анан ошону минтип ойноп отуруп бул жагын үйрөндүк. Бул жагын өзүм эле мурун бир аз бар эле минтип ырларды. Бул жагы мен сала берчүмүн айылдан деле атам аккордеон, бирок бул жагын кошчу эмесмин такыр. Ушу үйрөнчү эмесмин. Эки колду чогуу бирдей иштетип кетүү кыйын. Анан бул эң оор ошол экен да. Мисалы бул жагынан терип баратсаң, бул жагы аккордтор да. Анан бул жагы да ошондой басылып кете берет да. Кээде ошентип барып анан үйрөнгөнбүз да. Бул жагы өзүнчө кетиш керек аккорд эле. Бул жагы ырдын обон мелодия терилиш керек да. Негизинде ошондой ойнолот да. Анан ошону бул жагы өзүнчө кетип калып, буягы кичине батыраак ойноп кеткен ноталар болсо, бул жагы да кошо ушинтип кетип калып, ошентип жүрүп үйрөнгөнбүз. Анан үйрөнгөндөн муну эки жагын кошуп үйрөнгөндөн ырдап үйрөнгөн өзүнчө бир оор болгон да кайра. Ырдасам адашып кетип, моякта карап ушинтип башты көтөрбөй ушинтип карап алып ырдап, ушинтип отуруп, мынтип ылдый кача мүкүрөйүп кетип эле отуруп эле ушинтип. Анан ошентип жүрүп үйрөндүк. Үйрөнүп, ушинтип эл алдында ырдап, элдин кызматын кылганга ушундай деңгээлге акырындык менен жетип келатабыз буюрса. 602 абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы, Адилет мырзага чыгармачылык ийгилик каалайм дейт. 421 абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы, сүйүү жөнүндө шаңдуу ырдап берсе болобу дейт. 770 абоненти жазыптыр. Кутман таңыңыздар менен регион телеканалы бийлей турган ырдап берсе эртең менен маанайыбызды көтөрүп бийлеп алалы дейт. 602 абоненти дагы жазыптыр. Дагы бир жагымдуу ырлардан аткарып берсе дейт. Демек эми сизди ырдатат экенбиз. Кайсыл ырдатабыз? Асанкалы Керимбаев. Залкар обончу инсандын гүлдөр гүлгө арзу айтып ачылат деген ошо сүйүү жөнүндө анан шаңдуураак дагы ошол жагынан аткарып берейин. Başkalardan özlanır, başkalardan özlanır.
Şair Gülsüm olsan yargın yazılar. Şair Gülsüm olsan yargın yazılar. Yüzümü de güldürterim adırdan. Yüzüm arma hırlar okuyunca ağzından. Kaysı günü sığlarım ne bileyim. Geldim başka sığlamalar çağrından. Geldim başka sığlamalar çağrından. Kaysı günü sığlarım ne bileyim. Geldim başka sığlamalar çağrından. Geldim başka sığlamalar çağrından. Ой, азаматсыз. Сон. Анан дагы бул жакта бир суроо келиптир. 462 абоненти сизге жазып жатат. Мен балам кызыгат дейт. Музыкага, аккордеонду сизден үйрөнсө болобу деп 462 аягы абоненти жазыптыр. Негизи ошо кызыгып үйрөтсөң деген адамдар көп да. Анан ошо көп сурашат, көп кызыгуулар бар негизи аккордеонго. Кийинки бизден кийинки деле өсүп келаткан жаш муундар да көп эле үйрөнөлү деп жазып калышат. Болот бизге байланышса убактыбызды бөлүп атайын сүйлөшүп үйрөтсөк болот. Негизи окутуп үйрөткөн атасыз да? Негизи ошо окуучулардын арасынан мындай ырдатып жүргөндөр бар, бирок ушу аккордеонго үйрөткөн жок. Анан эгер үйрөнөбүз десе, биз макулбуз, үйрөтөбүз. Сонун экен. Анан ушул сиз айтып калдыңыз эми бир гана мектепте эмес, той мааракелерге дагы кызматка чыгып турам деп. Анан биз азыр өзгөчө кыз узатууда, тушоо той, тушоо кесүү, же келин алган учурда, үй тойдо буга чейин биз жалаң эле баягы популярдуу ырчыларды кафе ресторандарга чакырсак, азыр үйдөгү тойлорго аракет жасап калдык да, жандуу, шаңдуу, анан музыкалык аспаптар менен келип ырдаган ырчыларды. Сизди дагы көпчүлүк учурда ушундай тойлорго көп чакырышабы? Баягы жандуу ырдаган бизге керек деп. Ооба. Азыр көбүнчө ошо үй тойлорго кызмат кылабыз биз. Үй тойлорго чакырышат. Анан сиз айткандай бизде мисалы 2 жаш баш кошкон күндөн баштап эле бизде Кыргызда той бүтпөйт да. Кыз узатуу башталат. Кызды алып кеткенден кийин жигит тарап үйлөнүү той берет свадьба кафеге. Андан кийин анан эшиктер көрсөтүп тигил тарап чакырат, кайра тигил тарап чакырат, андан кийин жентек ушинтип эле биздин тойлор кете берет го. Анан тушоо той ушинтип кете берет. Анан мааракелер бар, 50 жылдык, 60 жылдык, 60 жаш деген. Ушундай тойлор бар. Дагы кафелерге да түшүп калат, чакырып калышат. Бирде 2-3 ырдап кет. Ушундай аккордеон менен, жандуу үн менен дешип. Көп болот ушундай чакыруулар, көп эле барып калабыз. Жандууга басым жасашат элдер. Ой, бизге кереги жок. Андан көрөк аккордеон, анан ушул аккордеонго комуз менен дешет. Аккордеон комузу менен деп көп чакырышат. Негизи аккордеон комуз шылдырак үчөө чогуу кылганда ушунчалык ыр көркүнө чыгып, шаңдуу болот. Анан четте карап турган адамдар дагы ырдабаса, кошулбаса тура албай баары кошулуп ырдап бийлеп киришет да. Анан эми сизди дагы бир музыкалык чыгарма сураналы, анткени бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти да. Келиңиздер. Кайсыларды ырдайбыз? Акыркы бир музыкалык чыгарманы теле көрүүчүлөргө белек кылып суналы. Белек кылып суналы. Элмирбек Иманалиев агайыбыздын Аруу затым деген жакшы ыры бар. Бул ыр негизинде ошо 15-20 да көп куплет экен. Анан Аскат Мусабеков деген ырчы байкебиз ошо жакшы бир 3 куплетин тандап эле элге чыгарып, ошол көпчүлүккө жетиптир да. Мен өткөндө ошо көрүп калдым.
өзү Элмирбек агайсынын ырдаганнарын кете берет экен, булар көп экен. Ошо мүчүп билетин ырдап берейин. Aruzatım çırağım apalım, seni görüp tazara başladım. Her günde жүргөн экен батылым, айга чыкты бир мен жоткон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толу, кайра баштан төгүлөм өр болуп. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткениче, карындашым кагылайын мага бир болуп. Бир ужулан сойноп өтүп сүймөм, бир заматта ойрон болгон өзү менен айыкчудай сезинем, ай өзүм билбей неге мынча сүйүнөм. Карайлаган көңүлүмө нур толу, кайра баштан төгүлөм өр болуп. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткениче, карындашым кагылайын мага бир болуп. Тагдыр мени каалагандай калы чагым, акын болсо бүтчү чарчагым. Жаштык узап кетемекте бир жолу, ай жашо берчи жашырылай арчагым. Карайлаган көңүлүмө нур толу, кайра баштан төгүлөм өр болуп. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткениче, карындашым кагылайын мага бир болуп. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткениче, арызатым айламайын мага бир Ойбай, заматсыз. Ушунчалык бир эргип мен дагы түз эфирде сиз менен чогуу биргеликте ырдап алдым. Ыраазычылык билдирем. Анан окуучуларыңыз буйруса, сиздин таасириңиздин астында алар дагы мен дагы музыкант болгум келет, мен дагы аккордеон чертүүнү каалайм, мен дагы ырчы болгум келет, мен дагы Бүбүсара Бейсеналиева атындагы искусство университетинде окуп билим алып, чыныгы музыкант болгум келет деген окуучуларыңыз көп болсун. Анан сиз ошол окуучуларга себепкер болушуңузга тилектешпиз. Урматтуу теле көрүүчү, мына ушундай бизде бүгүн конокто Бишкек шаарындагы номер 94-орто мектептин музыка сабагынын мугалими Адилет Жолдошбек болуу бизде болду. Биз болсо көрсөтүүбүз андан ары карай улантабыз. Азыр болсо жарнамалык тыныгуу, буйруса кийинки конок менен кайрадан түз эфирден ушул жерден жакшы бир маек үстүндө сиздер менен чогуу болобуз.